анда жаштардан баштайлы. Чынында китеп форуму абдан жакшы өттү. Жибек айым, сиздин дүйнө адабияты боюнча изилдөөңүз very comprehensive болду да. Ушунчалык мен дагы абдан көп нерсе үйрөндүм. Мындан улам бул чыгармачыл адамдарга, акын, жазуучулар социалдык баракчасын кантип колдонсо болот, кантип элге жеткиликтүү жайылтышы керек чыгармаларын. Менин оюмча чыгармаларды жайылтуу үчүн бул жерде китеп форумунда СММ адиси Зина Зина Кабылбек сүйлөп айтып кеткендей эле, ошолор анын эрежелерин алып өтүш керек. Бул жерде менин оюмча эме болуш керек да. Бүдүнөн сойсо да касапчы сойсун дегендей, уже маркетологдорго кайрылыш керек. Мен ал жерде азыр көп деле жакшы идеяларды айта албайм. Сизге бул суроону бергениmin себеби технологияны жакшы билесиз, ошол эле учурда тилди да жакшы билесиз. Мен азыр ошо улайым деп атам да негизи. Анан азыр биздин Акпарат коомдук фондунун дагы эң негизги максаты адабиятты элге жеткиликтүү кылуу болуп эсептелет. Ал деген вот азыркы биздин колубузда бар технологияны иштетүү, то есть сас тармактарга алып келүү, ошол эле TikTok'та азыр биз TikTok'та жабабыз деп атат, бирок TikTok, например, Айтматовдун бир китебинен 2 саат үзүндү кылып окуп кое турган болсо, уже адамдар кызыгып калат. Ал жерде BookTok деген нерсе бар. BookTok менен кирип азыр Хувер деген автор бар. Ал аябай эме болду. Эле популярный болду жаштардын арасында особенно. Ошон үчүн ал нерселерге басым жасаш керек деп ойлойм. Анан биз Акпарат коомдук фонду катары өзүбүз адабиятты элге жеткиликтүү кылуу максатында эмелерди кылып атабыз, книжный клубтарды ачып атабыз. Бизде китеп клубтары, дүйнө адабиятын окуй турган китеп клубтары бар. Өзүнчө эңелер үчүн өзүнчө бир клубубуз бар, англис тилинде китеп клубтарыбыз бар. Анан азыр заман менен бирге бололу деп антология сайтын ачып атабыз. То есть биздин акындардын бардык ырлары бир сайтта болсун деп. Анан менин оюмча бирге ошолор менен бирге алып өтүш керек деп ойлойм. Эми өнүктүрүү максатында. Рахмат. Нурболот, сизге суроо бергим келип турат. Жазуучу жаратман инсан. Азыр классикалык түрдө эле жазуучулар, ошол акын жазуучуларыбыз социалдык баракчаларга редактор менен иштешпей эле дароо чыгармаларын илип коюп атышат. Бул жерден албетте убакыттан утуп атат, редакторго кеткен акысы чөнтөгүндө калып атат, бирок сапатына көңүл бурулбай калып атат. Буга сиздин пикириңиз кандай? Жакшы болот. Мен бул негизи буга чейинки панелдик талкууда берилчү суроо болуп калды. Мен ушул темага кайтып келгим келип атат. Адабияттын креативдүү экономикадагы орду. Чынында баягы панелдик талкууда ушул теманын айланасында суроолор берилбегендиктен айтор зал азыр чын элекке каршы бошоп калды. Мен ушул теманын айланасында сүйлөп бергим келип атат. Соңку бир канча жылда ушул креативдүү экономика деген түшүнүк калыптанып, биз бул сөздү аябай көп уга баштадык. Айрымдары муну бир абстрактуу нерсе катары гана түшүнөт дагы, мындай бир реалдуу, бир көзгө көрүнөрлүк бир мындай иш катары мындай баалашпайт да. Чындап келгенде креативдүү экономика бул интеллекттин жардамы менен киреше табуу. Кыскартып таганып тама бере турган болсок, интеллекттин жемишин продукт, өнүм катары карап, аны сатып, аны баягы сунуштай алуу. Бизде бул багытта жана Данияр Аманалиевдер баштаган бир топ алгылыктуу иштерди жүргүзүп, азыр креатив жаратман деп которуп атышат креативдүүлүктү. Жаратмандык тармакта эмгектенгендерге атайын салык режимдерин киргизүү максатында, анан расмий бир мыйзам кабыл алуу максатында бир катар иштерди жүргүзүп атышат. Жеңилдиктер каралган, жеңилдиктерди алып берүү максатында. Анан жакында эле ушул баягы ассоциациянын, креативдүү экономикалар ассоциациясынын жыйынында айтылды, бул багыт боюнча 99 тармак аныкталды. Бул архитектура, анимация, кино, музыка, ырчылардын баары ушул тармакка кирет деп баягы жыйынтык чыкты. Анын ичинде адабият дагы бар, жазуучулар дагы бар. Бизди мамлекет колдош керек, биздин китептерге мамлекет акча бериш керек деген түшүнүк кетти. Бул өткөн чак болуп калды. Креативдүү экономиканын заманбап капитализмдин доорунда жазуучулар өздөрү автор, өздөрү маркетолог, өздөрү китепти жайылтуучу адис болууга мажбур. Бул эми бүгүнкү реалдуулук. Биз Акпарат фонду ушул багытта иш алып барып, мынакей былтыр биз адабиятты, креативдүү экономиканын бир бөлүгү катары өнүктүрөбүз деп бир катар иштерди баштап алдык. Креативдүү экономика эми азыркы учурда баягы
технологиялар берип аткан, социалдык тармактар берип аткан мүмкүнчүлүктөр менен эри шаркак иштеш керек. Бизде мындай сөз бар, мисалы үчүн бизде азыр жаштар адабиятка кызыкпай калды, анан китеп окубай калды деп эле тиктокту, анан интернетти күнөөлөй беришет. Тикток чыккан үчүн менин балам китеп окубай атат. Анан ушул интернет болгон үчүн балдары китепке кызыкпай калды деп мындай бирине бирин каршы кое берген пикир басымдуу да. Чындап келгенде ушул китепти жайылтууга, акын жазуучуларды таанытууда ошол эле интернеттин, ошол эле социалдык тармактын ролу аябай чоң. Тилекке каршы биздин заманбап адабият бул мүмкүнчүлүктү колдоно албай калды. Биз ушул багытта иш жүргүзөлү деп атабыз. Акбарак фонду быйыл жазга буюрса онлайн антологияны жасап атабыз. Азыр на стадии разработки. Буюрса жазда жарыялайбыз. Эми билесиздер, кайсы бир акындын атын интернетке жазсак, ал жөнүндө дээрлик маалымат чыкпайт. Мен билгенден бир Алып Осмоновдун, анан бир мындай биз тааныган Жомарт Өкүнбаев сыяктуу эле биз билген бир мындай белгилүү эле акын жазуучулардын ырлары чыкпаса, башка акындарды дээрлик табуу мүмкүн эмес. Ошондуктан биз алардын чыгармачылыгын бир сайтка топтоп атабыз. Бул ишибизге эң чоң көмөк көрсөткөн агайыбыз Марат Токоев мынакей артта отурат. Баарыбызды сүрөп коюп, өзү артта отурат, дайыма ушинтип биздин фонддун эң жакын досу. Ушул адабиятты санариптештирем деп, мындан 15 жыл мурун эч кимдин түшүнө социалдык тармак, интернет кире элек заманда ушул ишти колго алып, келечекти көрө билген агай катары мен аябай жакшы сыйлайм. Кызыл Дан сыяктуу ушул сайт түзүп, азыркы сайтты, эми ошол сайтты ачып карасак, эми мындай күлкүм келет, мындай андан бери аябай өзгөрүп, аябай өнүктүк да, бирок ошол кез үчүн, ошол 2005-2006 жылдар үчүн бул эң алдыңкы технология болгон. Мен ошон үчүн Марат агайга аябай ыраазымын. Фонддун ар бир ишин кеңешип турабыз да. Биз ошол ишти улантып атабыз азыр. Акын жазуучуларга биз креативдүү экономиканын өкүлү деген бир түшүнүктү киргизишибиз керек болуп атат. Акын жазуучулар биз мындай коомдон сүрүлүп калган эле чыгармачыл адамбыз, чыгармачыл топ эмес. Алар дагы өзүнүн интеллекти менен келген ошол чыгармасын өнүм катары, продукт катары көрсөтүп, анын кирешесин, анын пайдасын ала алат. Биз ушул баалуулукту жайылтуунун үстүндөбүз азыр. Рахмат, ишиңиздерге ийгилик, жүйөлүү ой, маанилүү пикир айтканыңыз үчүн рахмат. Эрбис мырза, экономика жаатында мыкты макалаларды жазып жүргөн журналистсиз. Экономика менен адабияттын алака катышы кандай? Рахмат сурооңузга. Нурболот бир сыр айтып өттү, креативдүү экономика жөнүндө. Мен дагы бир аз чегинүү кармагым келип турат. Негизи эмне үчүн акыркы мезгилде көбүрөөк креативдүү экономикага басым жасап атабыз? Өзгөчө мына 1-2 жылдын ичинде президент Садыр Жапаров, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров баш болуп аябай көп жерлерде айтып атат. Эмне үчүн? Анткени биз жалпы жонунан алганда Кыргызстан чакан мамлекет, чакан экономикабыз. Дүйнө өлкөлөрү, өнүккөн өлкөлөрү чоң. Мисалга айталы, Америка, акшнын ички дүң продуктусу 25 триллион доллар. Кытайдыкы 18 триллион доллар. Андан кийинки өлкөлөрдөн Япония, Италия, Улыбритания, Канада сыяктуу өлкөлөрдүкү 2-3 триллион доллар. Борбор Азиядан ала турган болсок, эң алдыңкы мамлекеттерден Казакстан 220 миллиард доллар. Бул долларга чагылганда. Бул эми алардын мунайы бар, башка кендери бар. Өзбекстандык 80 миллиард доллар. Түркмөнстандыкы мунай газ бар. Алардыкы 40-45 миллиард доллар. Биздики ошол Тажикстан менен Кыргызстандыкы гана бирдей 8-9 миллиард доллар болуп келаткан акыркы мезгилде. Биздики мына 2022 жылдын жыйынтыгы менен 11 миллиард доллар, 10 миллиард долларга чыкты. Бул 900 миллиард сом. Бирок эгер Тажикстандын ички дүң продуктусу такталса, балким алар бизден өтүп кетиши мүмкүн, анткени 11 миллиард доллар. Биздин экономика эмнеден турат? 10-15% айыл чарба, 10-15%, 12% кен казуу, курулуш 7-8%. Калган эң негизги бөлүк 45-50% жөн эле тейлөө. Бул деген сөз соода алып сатуу, бири-бирибизге товар берип атабыз, жөн эле мындай тейлөө бүт бардык, мейманкана ушунун бүт бардыгы. Башкача айтканда биз эч нерсе өндүрбөй эле турабыз. Биз бири-бирибизге алып сатып, бири-бирибизди алып жеп эле жүрөбүз да. Биз эми башка өлкөлөр менен атаандашуу үчүн, башка өлкөлөргө тең келүү үчүн эмне кылышыбыз керек деген суроого келгенде, экономисттер, адистер бул жерде кошумчалайт болуш керек.
бир нече багыттарда айтышат, өндүрүш деп. Биринчиси өндүрүш. Мисалга, илгери Советтер Союзунун учурунда бизде автобус чыккан, башка мындай техникалар чыккан, машинелер чыккан, эмне үчүн азыр чыгарсак болбойт, эмне үчүн завод кура албайбыз дейт. Азыр мисалга электробустарды чыгара баштады, андан башка ошого окшогон техникаларды чыгара баштады. Эмне үчүн, бирок аны менен биз кете албайбыз. Анткени ал технологиядан артта калдык. Биз биринчиден, экинчиден аны сатууга рынок жок. Биз каяка сатабыз? Мисалга компьютерди биринчиден өндүрө албайбыз, экинчиден аны сата турган рынок жок. Же болбосо кайсы бир жака ташыш үчүн жол жок. Мисалга өнүккөн өлкөлөр, Сингапурдун мисалын алалы, аларда океанда жол бар, ташып жеткирүү арзан болот да, ошол жерге курганга кызыктар болот. Бизде дүйнөлүк өнүккөн компаниялар бизде эч кандай завод курганга кызыктар эмес. Бизде рынок жок. 5 миллион адамга эч нерсе сата албайсың. Ошон үчүн бизде эч качан завод курулбайт, өнүккөн күчтүү заводдор. Кийинкиси кен казуу. Эң көп дүйнөдөгү алтын кору бар кумтөрдү иштете алган жокпуз. Андан башка кендерди айтпай эле коюш керек. Алардын масштабы өтө чакан. Эч нерсе ал эффект бербейт. Кыргызстанды жетелеп кете ала турган, же болбосо бизди өнүктүрүп кете турган тармак эмес. Кийинкиси айыл чарба. Биз илгери агрардык мамлекет болгонбуз, Союз учурунда ушундай деп айтышат. Бирок ал реалдуулукта биздин Кыргызстандын 94-95% тоо. Айыл чарба жерлери иштете тургандар 10 миллион гектардын тегерегинде. Ал деле бүт бардыгы менчик болуп кеткен, эч кандай масштаб болбойт. 1-2 гектар, 5-10 сотуктан алып кармап отурушат, алар көп нерсени эге алышпайт. Мисалга, Орусиядан же башка өлкөлөрдөн келип бизден бир нерсе сатып алайын десе, мисалга айталы, жүгөрүнү көп айтышат. Биз 200 000 тонна алып турабыз айына. Ошону бере аласыңарбы десе, эч ким бере албайт. Анткени аны өстүрө турган жер жок. Бүт бардык адамдарга бөлүнүп кеткен. Мал чарбасында көп айтышат. Бизде мал киндиктүүбүз, биз кыргыздар малды жакшы багабыз деп. Кыргызстанда 500-600 000 тонна эгер өзүбүз керек десек этти, биз өзүбүз азыркы реалдуу абалда 300 000 тонна эле өндүрөбүз. Өзүбүздү толук камсыздай албайбыз. Балык, тоок эти, тиги буларды кошкондо эч нерсе өзүбүздү жеткире албайбыз. Анан биз кайсы жерге өстүрөбүз? Азыр ушул мал абалыбыз менен Кыргызстанда жайыттарды тиги буларды талкалап бүттүк. Малды мындан ары өнүктүрүү мүмкүн эмес. Ал ферма куруп тиги болгондо дагы мындай сыйымдуулук жетпейт. Ал жер чектелүү эле. Туризмди көп айтышат. Бизде архитектура дээрлик жок. Эмнени көрөт? Жаратылыш тиги буну мактайбыз, ал жерде мусор тиги болуп талкалап атабыз. Эмнени көрүш керек? Мисалга, Европа өлкөлөрүндө, башка өлкөлөрдө архитектура бар, ошон үчүн туризм бар. Ал кайсы бир деңгээлде экономиканын бир бөлүгүн кармап турат. Айталы, эң жакын өлкөлөрдөн эле Өзбекстанда архитектура бар, сакталып калган. Ошону көргөнгө барат. Бизде эмнени көрөт? Бул бизде жетелеп кете турган тармак эмес. Эмне кылыш керек деген суроого келгенде биз негизги жообубузга келебиз. Бул жерде креативдүү биз бирдемени ойлоп табышыбыз керек. Биз бирдемени акылга, интеллектке, талантка негизделген нерсе менен гана чыгышыбыз керек болуп калат. Мында ошол жана креативдүү экономика дегенге келебиз. Бул эң баштысы ошол жанагы IT, программалоо, видео оюндарды жасоо, графика, YouTube мына кетип атат. Мисалга жанагы бир YouTube канал менен өтө мыкты болуп кетти бизде. Миллиардтарды багындырып атат. Кино менен мисалга кино тартып Голливудту багындырсак болмок, бирок ал жак анча өнүкпөй турат. Арт индустрия, музыка, дизайн, анын ичинде мына адабият бар. Азыр мына былтыр креативдүү индустриялар паркы жөнүндө мыйзамда кабыл алган. Ошонун ичинде эң негизги адабият. Адабиятта кантип биз креативдүү кыла алабыз? Биринчи ыкма албетте онлайн китептерди сатуу жакшы болмок, бирок эми кыргыз тилдүү аудитория бар анча өнүкпөгөн үчүн бул жакын арада кетиши кыйын, бирок 5-10 жылдыкта менимче өнүгөт болуш керек. Мисалга азыр Рухеш сайтына жайгаштырылган менен ал жерде баягы сатып алуу окуу тигүү кетпей атпайбы, анткени окурман толук даяр эмес. Биз жок дегенде жана Google Play Marketке кыргызча китептерди жүктөп турсак, ошол жактан балким окушу мүмкүн. Экинчи жолу менин оюмча комикстерди көп тартыш керек деп эсептейм. Биз мисалга Marvel, DC-ни күнөөлөп, ошолорду көргөндө, фантастика фильмдерди көргөндө балдарды күнөөлөй беребиз биз. Дайымчы мындай фантастик болуп кетти, тиги болуп кетти деп. Бул азыркы жомок, современный жомок. Биз балдарды жомок окуп угузгубуз келет да.
азыр балдар ал фантазия өнүккөн, тиги өнүккөн, ошончун фантастикалык фильмдерди көрүп атат. Ошол эле фантастикалык фильмдер биринчи комикс болгон. Ошону Американын же болбосо биз батыш деп аткан дүйнөнүн бүт барган балдары комикс окушат. Биздин жазуучулар ошо комикстерди жазып, жана сүрөтчүлөр менен кошо иштеп чыгып, ушул жактан өнүгүп кетсек болот. Үчүнчү жолу менимче чыгармаларды дароо кино же болбосо мультфильм же ошол сериалдарга ылайыктуу бир сценарийлерге ылайыкташтырылган жолдор менен көбүрөөк жазсак болот. Муну балким дароо орусчага же дароо эле англисчеге которуп, мындай дүйнөлүк рынокко чейин чыккан болот. Мисалга азыр Netflix компаниясы дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүндө кино индустриясын сатып алып атат. Мисалга кайсы бир компания дароо бир сериалды күчтүү тартып чыкса, Netflix сатып алат да өзүнүн аянтчасына коет. Эмне үчүн биздин Кыргызстанда деле ошондой идеяларды тартып жазып чыкса болбойт? Ошондой эле сценарийлерди жазып, англисче которуп, Netflixке менимче жөнөтө берсе, же болбосо башка любой эле компанияга жөнөтө берсе, бул жактан менимче мындай бир ийгилик жаратсак болот. Негизги ушул үч нерсени айткым келет. Анан тематикалар боюнча ойлор бар, балким убакыт жетсе айтышым мүмкүн. Чоң рахмат. Кошумча кылсам болобу? Уруксат берсеңиздер. Бир минут ал. Ооба, Элис байке аябай жалындуу сүйлөп атканда те ар жактан бири-бирин карап жылмайгандар болду да. Мен буга бир аз далил келтиргим келип атат. Бордош Казакстан ушул багытта бир топ иштерди ишке аткарып коюшту. Менин колумда казакстандык жазуучулар Зира Наурызбай менен Лейла Калдустун китеби турат. Биз былтыр Алматыга барып муну сатып алып келдик. Бату мен достарынын алтын тостагынды издегени дейт. Айтор бир достордун приключениясы. Бул заманбап биздин Гарри Поттер деп казактын балдары талап окуп атышат. Бул биринчи нерсе, экинчи нерсе муну Amazon сатып алды, азыр Amazon'дон сатып алсаңар болот. Англисче которулду. Казактар өзүнүн ата мекендеги адабиятын дүйнөгө экспорттой баштады. Бул укмуш көрсөткүч. Биз бул чыгарманын авторлору менен да кеңештик, сүйлөштүк. Ал жерде баягы казак мифологиясына негизделген чыгарма. Бизде ал нерсе жык жыйылып турат. Манасты комикс кылсак болот, Курманбекти, Эртөштүктү, Жаңы Мырзаны, айтор бүт барын алып эле тартып. Ал жерге бул деген элдик чыгармачылык, бул деген фольклор, бул жерде автордук укук деген нерсе жок. Автордук укук эрежеси боюнча билебиз, автордун көзү өткөндөн кийин 70 жылдан кийин анын чыгармасы элдик деп эсептелет. Бул чыгармаларга болсо 700 жыл болду. Бери деле дегенде. Ошондуктан биз ушул нерсени колго алышыбыз керек. Азыр Тентек анимациялык студиясы Манасты чыгарып жайылтып атат YouTube каналы аркылуу. Астында комментарий окусаң бүт сындап атат. Манасты мультфильм кылдыңар, анан шылдыңдадыңар, анан калпагыңга ишик тарттыңар деп. Бул стиль, бул жанр, бул анимация жанр, комикс, манга деп жаңы багыттар калыптанып атпайбы? Биз ушуларды тезинен өздөштүрүп, адабиятты ушул тармактар менен интеграция, коллаборация кылып, дүйнөгө экспорттоого өтүшүбүз керек. Мен гарантия берем, эртөштүк анимацияланса, Marvel жолдо калат. Анткени мен өзүм эртөштүктү окуп аткандагы менин фантазиям менен ченей турган болсо, ал укмуш тасма. Эгер аны чыгармачыл адамдар дагы доработка кылып, анимациянын жогорку деңгээли менен жасай турган болсо, биз алабыз. Мындай мисал бизде деле бар. Мисал үчүн Британ ырчысы Эд Ширандын клибине биздин оймо чийме тартылган бир ковер түшүп калган, шырдактын бир бөлүгү түшүп калган. Ошол окуядан кийин кыргыздардын шырдагына болгон сурат болуп көрбөгөндөй өскөн, дүйнө эли суктана баштаган. Биз бул ийгиликти адабият жаатында дагы кайталаганга бизде толук потенциал бар. Көп деле акылдын кереги жок. Бактыга жараша биздин элибиз фольклорго жакын болгондуктан элдик чыгармачылыкка, апыртмага бир баягы элдик чыгармачылыкка жакын болгондуктан биздин ордубузга жазып койгон баары. Ал дагы адаптациялап бүгүнкү жашоого чыгар, дүйнөгө сат, экспортто байы жыргап жаша. Ген казгандын деле кереги жок. Ген казыштын дагы кереги жок. Бир эле комикс чыгарып, аны миллион тираж менен сатып алсак, ал комикс, мисалы үчүн ошол эле Курманбек комиксин айталычы, Курманбек деген кыргызча комикс кумтөр бербеген кирешени бериш мүмкүн. Анан ал жерде жанагы калдыктар да калбайт. Эч кандай зыянсыз биз акылды гана дүйнөгө сата беребиз. Мыкты пикир үчүн терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Биз залды сүйлөшкөн убактыбыздан 1 саат өтүп кеттик. Адабияттын креативдүү экономикадагы орду деген
талкуубузга спикерлер журналист, редактор Эрнест Турматов, Акпарат коомдук фондунун негиздөөчүсү Нурболот Азамат, Акпарат коомдук фондунун жетекчиси Жибек Кежебаева болду. Биз спикерлерге суроолорубузду резолюциядан кийин эгер болсо берели. Анда ордуңуздарга отура берсеңиздер болот. Рахмат. Мен ушул спикерлерге терең алкыш берем. Биз азыр эмне үчүн залдан аксакалдарга эмес, ушу жаштарга сөз берип аткан. Биз ушулар көргөзгөн багытты көрүп атасыздар, мүмкүнчүлүктөрдү айтып атат. Биз булар бирөөсү чыгып проблеманы айткан жок. Монтип атабыз. Булар чече турган жолун айтып атат да. Ошондуктан биз жанагы койдун шакпарын кырпып салгандай кылып, эски муунду көп аралаштырбай, жаңы түшүнүк менен эски түшүнүктөрдү десек, үрөйүбүз үркүп атпайбы? Булар биздин креативдүү экономикада мен жанагы адабияттын кызылдай акча деп атканым ошо. Мен тимеле көзүм кызарып атат. Анан Эрнесттин айтып отурганы Бальзак капиталисттик сущносту кандай чагылдырган. Биз адабиятка Эрнестке окшогондорду консультант кылышыбыз керек. Адабият бул бекер оокат эмес, адабият бул товар экенин түшүнүшүбүз керек да. Нурболоттун айтканын көрүңүздөр, Жибектин айтканын. Өткөндө китеп форумунда булар айтканда адабияттагы жапжаңы жанрларды, мүмкүнчүлүктөрдү айтып отурганда жөн эле мен басым шылыктай түштү. Биз булардан такыр көттө калдык, артта калдык. Анан булар биздин көзүбүздү ачат. Азыр белгилүү журналист, иликтөөчү Али Токтакуновго берем, андан кийин резолюцияга өтөбүз, кийинки иштерге. Баягыдан бери көп эле сөздөр айтылды. Анан бул жерде площадкада мындай келишимдер дагы түзүлүш керек деп ойлойм да. Азыр Нурболот туура айтты. Негизи Аватар деген фильмдин экинчиси чыгып, азыр 2 миллиард 200 миллион доллар токтоду да. Бул Кыргызстандын бир жылдык тиргилиги. Ошого жөнөсөк болот биз деле. Мен Нурболотко сунуш айтат элем. Биз Media Hub эгерде силердин креативдүү контентиңер болсо, ошону видеолоштуруп площадка бергенге даярбыз. Нурболот кетип калган жокпу? Площадка бергенге даярбыз. Анан кийин акча табыштын деле жолун көрсөтсөк болот. Албетте мен 2 сунушту бергенден жанагы анимацияга кызыккан ишкерлер дагы бар. Балким ошолор менен биригип, жанагы тентектер менен биригип туруп, сөзсүз, тилсиз анимация кылсак болот. Муну дагы биз аркылуу чыгарсаңар, биз площадка бергенге даярбыз, жана техникалык мүмкүнчүлүктү колдонууга. Анткени тилсиз, сөзсүз нерсе бул дүйнөгө тарайт да. Дүйнөгө тарайт. Мисалы жанагы Дебелеус неге тарап атат? Ошол тили жок, ал кыргызча сүйлөбөйт, орусча сүйлөбөйт. Анан жанагы аңгемелерди, башка чакан адабий чыгармаларды кыргыз тилинде аны деле сатсак болот. Болжол бир 1000 кишиге сатып алсак деле чоң успех. Аны тапсак болот. Америкадагы кыргыздар, башкалар аудио ошондой баяндарды окугусу келет. Бул бир. Анан Media Hub кино жагында кол калат. Эгерде силердин тааныштарыңарда сценарийге жаратчу аңгемелер болсо, ошолорду дагы сунуштагыла, чогуу бир иш кылсак болот. Эмесе мен Нурболотко мындай расмий сунушум, мындай чогуу иштейли, бир жагынан мындай чоюп көтөрөлү. Браво.